Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, жана Жогорку Кеңештин депутаты Жайлообай Данибаевич, мен Мырзаев Мирлан Жумадилович, Чаткал районунун Терексай айыл аймагынын жергиликтүү кеңеши депутаты элдин өкүлү катары сиздерге интернет аркылуу кайрылууну туура көрдүм. Кайрылганымдын себеби райондорду бириктирүүдө Чаткал районун өз алдынча калтырып, Чаткалга көңүл бурсаңыздар деген суранычтабыз. Анткени Чаткал району келечекте мамлекетибизге медицина, туризм, айыл чарбасында, мал чарбачылыгында экономикалык жактан өтө чоң пайда алып келе турган район деп эсептейбиз. Буга далил Союз учурунда 1970-жылдары Өзбекстан бийлиги Москвага кайрылып, Чаткалга ГЭС курууну сунуш киргизген экен. Ошол эле учурда Кыргызстан борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакын Усубалиев кат жолдоп, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан 3 республиканын адамдарынан турган комиссия келип, дары чөпкө бай, жаратылышы кооз 3 республиканын 500 миңдей малы бата турган жайы тикенен жер экенин көрүп, 1978-жылдары борбордук комитеттин токтому чыгып, Чаткалга ГЭС куруу токтотулуп, район сакталып калган экен. Чаткал районунун сакталып калышына коомдук ишмерлер Турдакын Усубалиев, Султан Ибраимов, Тажибаев сыяктуу аталарыбыздын эмгеги өтө зор болгон экен. Андан кийинчерээк кышы оор, шарты катал, жолу алыс Чаткалга шарт түзүп, элди көчүрүп келип отурукташтырып, райондун калыптанышына Темиркул Кошбаев атабыздын эмгеги зор болгон. Муну айтып жаткандыгым себеби айыл чарбасында келечекте мамлекетибизге өтө чоң пайда алып келе турган районду арзыбаган кендерди казабыз деп, мамлекеттин үлүшү жок жеке колдорго жүздөгөн лицензиялар берилип убагында суулардын, тоолордун баштарына сианид калдыктары сакталуучу, калдык сактоочу жайларды, хвостохранилищаларды ар кандай алдамчылык документтер менен биринин артынан бирөө куруп жаткандыгыбыз өтө өкүнүчтүү. Мына азыр дагы Штамберди кенинин хвостохранилищасы авариялык абалда турат. Эгерде бул калдык сактоочу жай жарылып, Кесенсай дарыясына кошула турган болсо, Терексай, Кызыл Токой, Жойбелент, Баймак, Май, Айрытам, Алабука Чаткал районунун 40 миңдей эли жашаган суу жарактан чыгып калуу коркунучу бар. Жүздөгөн миңдеген гектар жерлер жарактан чыгып калуу коркунучу бар. Ошондуктан өзүңүздөр келип бул маселелерди көзүңүздөр менен көрүп, кулагыңыздар менен уксастар, мүмкүн башкача бир көз караш менен карайт элеңиздер. Чаткал районунун башка райондорго кошулуп кетсе, көңүл бурулбай талкаланып кетеби деген бизде чоң коркунуч бар. Ошондуктан Чаткалды өз алдынча калтырып, өзгөчө көңүл бурууңуздарды элдин атынан суранат элек. Рахмат.